أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Мактоолордун баары ааламдардын роббусу болгон Аллахка гана таандык. Анын пайгамбарларынын эң ардактуусу болгон пайгамбарыбыз Мухаммадка, анын үй бүлөсүнө жана баардык сахабаларына Аллахтын салам салаваттары болсун. Андан соң ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Биз 4 эреже деп аталган китептен сабак баштаганбыз. Андан бир сабак алып өткөнбүз. Ал биринчи сабагыбызда бул 4 эреже деп аталган китептин автору тууралуу кыскача анын өмүр баянын айтканбыз. Бүгүн бул 4 эреже деп аталган китептен экинчи сабагыбыз. Муаллиф, автор рахимаулла бул китебин Бисмиллахир рахманир рахим сөзү менен баштап атат. Бисмиллахир рахманир рахим сөзү басмала деп аталат. Муаллиф рахимаулла, бул автор рахимаулла, райымдуу, мээримдүү Аллахтын аты менен баштаймын деп Аллахтан жардам сурап, анын ысымы аркылуу береке тилеп атат. Бул муаллиф рахимаулла өзүнүн китебин Аллахтын китеби Куранга жана пайгамбарыбыздын жазган каттарындагы үлгүлөргө ээрчип, пайгамбарыбыздан акыл өрнөк алып баштап атат. Демек, муаллиф рахимаулла китебин Аллахтын китеби Куранга жана пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүнө ээрчип баштаган. Анткени Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Куранды Бисмиллахир рахманир рахим деп баштаган. Куранды ачып окуй турган болсок, эң биринчи көзүбүз Бисмиллахир рахманир рахим деп башталган аятка түшөт. Анткени Аллах субханаху ва таала өзүнүн Куранын, өзүнүн китебин Бисмиллахир рахманир рахим деп баштаган. Бул муаллиф, автор рахимауллах Аллах субханаху ва тааланын китебине ээрчип, өз китебин басмала менен баштап атат. Ошондой эле пайгамбарыбыз жана андан мурунку пайгамбарлардын баары жазган каттарын басмала, бисмилла сөзү менен башташкан. Мисал катары айта турган болсок, пайгамбар Сулайман алейхиссаламды айтсак болот. Ал Саба деп аталган жердин маликасына, падышасына кат жазган жана ал катты Бисмиллахир рахманир рахим деп басмала менен баштаган. Буга далил бул тууралуу Аллах субханаху ва таала Намл сүрөсүнүн 30-31 аяттарында мындай деп айтат. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Ал падыша аял өз журтуна кайрылып мындай деп айтып атат. О дөбөлдөрүм, мага ардактуу кат келиптир. Ал Сулаймандан экен, ал мага келген кат. Анда ырайымдуу, мээримдүү Аллахтын аты менен баштаймын деп Бисмиллахир рахманир рахим деп жазылыптыр деп айтат. Ошондой эле пайгамбарыбыз да өз каттарын жана иш аракеттерин Бисмиллахир рахманир рахим деп басмала менен баштаган. Буга пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям фе'ли иш жүзүндөгү сүннөтү далил болот. Анткени ал пайгамбарыбыз бир ишти өзү аткарып, үммөтүнө иш жүзүндө үлгү көрсөтсө, бул фе'ли сүннөт деп аталат. Белгилүү болгондой, сүннөт 3 түргө бөлүнөт. Биринчиси ас-суннатул кавлия деп аталат. هي الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم مثل إنما الأعمال بالنيات. Сүннөттүн биринчи түрү кавли сүннөт. Бул пайгамбарыбыздын айткан сөздөрү. Пайгамбарыбыздын айткан сөздөрүнөн турган сүннөт. Мисалы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям иннамал а'малу бинният. Чындыгында иштердин, амалдардын баары ниетке жараша болот деп айткан хадиси. Экинчи түрү сүннөттүн
Экинчи түрү ас-суннатул фи'лия деп аталат. هي الأعمال التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم مثل أداء الصلاة وأداء شعائر الحج. Экинчиси фи'ли сүннөт. Бул пайгамбарыбыздын кылган иш аракеттери, өзү аткарган иш аракеттерден турган сүннөт. Мисалы, пайгамбарыбыздын намаз окуусу, ажылык ибадаттарын аткаруусу жана башка мына ушундай сыяктуу иш аракеттерден турган сүннөтү. Үчүнчү түрү ас-суннату такририя деп аталат. Хия аяскута набию саллаллаху алейхи ва саллям عن إنكار قول أو فعل صدر أمامه أو في عصره مثل أكل الضب على مائدته صلى الله عليه وسلم. Üçüncü türü takriri sünnet деп аталат. Бул пайгамбарыбыз башкалардын бир ишин көрүп, ага каршы чыкпай, унчукпай макул болгону. Пайгамбарыбыздын макул болгону. Мисалы, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям дасторконуна коюлган доптун эти, эчкемердин эти, аны башкалар жегенде пайгамбарыбыз тыюу салган эмес. Демек, сүннөт 3 түргө бөлүнөт экенин билдик. Биринчи каули сүннөт. Бул пайгамбарыбыздын айткан сөздөрү. Экинчи фи'ли сүннөт. Бул пайгамбарыбыздын кылган иш аракеттери. Үчүнчү такрири сүннөт. Бул пайгамбарыбыз башкалардын бир ишин көрүп, ага каршы чыкпай, унчукпай макул болгону. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям падышаларга кат жазганда ар дайым жазган каттарын бисмилла менен баштаган. Жазган каттардын башында эң биринчи басмала деп баштаган. Мисал кылып айта турган болсок, Херакл, Малик Рум, Херакл деп аталган Рум падышасына кат жазганда да пайгамбарыбыз басмала менен баштаган катын. Мукавкис, Хакиму Миср, Мукавкис деп аталган Мисирдин башкаруучусуна кат жазганда дагы пайгамбарыбыз басмала менен баштаган. Ан-Najаши, Маликул Хабаша, ошондой эле Najаши деп аталган Хабаша падышасына кат жазганда дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям катынын башында басмала менен баштаган. Ошондой эле Кисра, Азиму Фарис, Кисра деп аталган Фарс, Персия падышаларынын улуусуна кат жазганда дагы пайгамбарыбыз басмала деп баштаган. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям каттарынын башында эң биринчи Бисмиллахир-рахманир-рахим деп жазган. Мына ушул далил болот. Муаллиф рахимахулла китебин Аллахтын сөзүнө жана пайгамбардын сүннөтүнө ээрчип, өз китебин бисмилла деп басмала менен баштап атат. Ал эми кээ бирлери басмала менен баштоо тууралуу пайгамбарыбыздан каули сөз түрүндөгү хадисти далил кылып алып келишет. Ал хадис мындай: Куллу амрин зибалин ла юбдау фихи би бисмиллахи фахуа абтару ау ақтау. Бул хадистин мааниси, маанилүү ар бир иш Аллахтын аты менен башталбаса, ал иш берекесиз, натыйжасыз болуп калат деген. Бул хадиске кыскача түшүндүрмө зибалин деген сөз маанилүү олуттуу иш дегенди билдирет. Мисалы, китеп жазууда, сабак берүүдө, нике кыюуда, келишим түзүүдө, кандай гана иштерди баштоодо бисмилла менен башталбаса, ла юбдау фихи би бисмилла, бисмиллах деп башталбаса, башкача айтканда Аллахтын ысымы менен баштоодо көңүл, Аллахтын ысымы менен баштоого көңүл бурулбаса деген мааниде болуп атат. Аллахтын ысымы менен баштоого көңүл бурулбаса, Аллахтын ысымы менен басмала менен башталбаса, фахуа абтар акта. Абтар акта деген сөздүн мааниси кесилген, берекесиз, толук эмес деген маанини билдирет. Башкача айтканда,
андай иш берекесинен, пайдаларынан ажырайт. Маанилүү бир олуттуу ар бир иш Аллахтын аты менен башталбаса, ал иш берекесиз, натыйжасыз болот деген маани болот. Бул хадистин мааниси мына ушундай. Бирок биз ушул жерге өзгөчө маани беришибиз керек, көңүл бөлүшүбүз керек, жакшылап түшүнүп алышыбыз керек. Ушул хадис даиф, алсыз хадис болуп саналат. Бул хадис алсыз экенин бир катар хадис илимпоздору билдиришкен. Хадис илиминин аалымдары бул хадистин даиф экендигин айтышкан. Алардын арасында Хафиз ибн Рахавай рахимаулла, Ас-Суюти рахимаулла, Имам Аз-Захаби рахимаулла, Ибн Хаджар рахимаулла сыяктуу улуу аалымдар бул хадистин даиф экендигин айтышкан. Булардын айтымы боюнча бул хадистин санадында, риваят жинжирларында Ахмад ибн Имран аттуу риваятчы бир инсан бар. Илим ээлери анын хадистерин даиф, ишенимсиз деп баалашкан. Ушул инсан Ахмад ибн Имран болгондугу үчүн бул хадис даиф, алсыз хадис деп аталат. Ошондуктан бул хадис ишенимдүү даражада эмес. Бирок альхамдулилля, Аллахка мактоолор болсун, бизде пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям фе'ли сүннөтү жетиштүү далил болуп саналат. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бардык иштерин Бисмиллахир-рахманир-рахим менен баштаган. Альхамдулилля, ушул пайгамбардын фе'ли сүннөтү жетиштүү, альхамдулилля. Демек, илим ээлери бул муаллиф, автор рахимаулланын бисмиллах менен баштаганын түшүндүрүп мындай деп айтышат. استفتح المؤلف رحمه الله كتابه مستعينا بالله متبركا باسمه تعالى قائلا. Демек, муаллиф, автор рахимаулла, ага Аллах райым кылсын, бул китебин Аллахтан жардам сурап баштап атат. Аллахтын ысымы менен береке тилеген абалда мындай деп айтып атат дейт. Илим ээлери түшүндүрүп атат. أبدأ مصنفي ببسم الله مقتديا في ذلك بكتاب الله ومتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومراسلاته. Мен өз эмгегимди бисмиллах деп баштаймын. Муну менен Аллахтын китеби Куранга ээрчип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз каттарында жана жазышууларында баштагандай, мен да өз китебимди басмала менен баштаймын деп бисмиллах менен баштап атат. Эми бисмиллахир-рахманир-рахим деген сөздү кыскача маанисин айта турган болсок, валяфзул жалала. Бул бисмиллахир-рахманир-рахим биринчи ба тамгасы келип атат. Бул басмаладагы ба тамгасы бул харфу жар деп аталат. Анан жардам суроо маанисин түшүндүрөт. Андан кийин бул басмалада Аллахтын 3 ысымы келип, Аллахтын биринчи ысымы Аллах деген сөз келип атат. Бул Аллах жаратуучу, Аллах деген сөз жаратуучунун улуу жана атактуу ысымы болуп, бардык башка ысымдар ушул ысымга ээрчийт. Ар-Рахман, бисмиллахир-рахманир-рахим дегенде келип атат. Ар-Рахман бул исмун мин асмаил мухтасса биллах, ла тутлaqu ala ghayrihi, вар-рахману ма'наху аль-муттасифу бир-рахматил васи'a. Ар-Рахман деген сөздүн мааниси Аллахка гана таандык ысымдардын бири. Бул Ар-Рахман ысым, Аллахка гана таандык ысымдардын бири. Бул ысым башка эч кимге колдонулбайт. Ар-Рахман деген сөз мааниси кең ырайым ээси, чексиз ырайымдуулук менен сыпатталган деген маанини билдирет.
Андан кийин ар-рахим, бисмиллахир-рахманир-рахим. Ар-рахим исмун мин асмаихи та'аля ва ютлaqu алейхи ва ютлaqu аля гайрихи ва ма'наху зур-рахматил васила. Ар-рахим бул да Аллах Тааланын ысымдарынан болуп, бул ысым Аллахка да башкага да колдонулат. Бунун мааниси дайыма ырайым кылуучу, үзгүлтүксүз ырайым ээси дегенди түшүндүрөт. Фар-рахману зур-рахма ал-васиа вар-рахиму зур-рахма ал-васила. Демек ар-рахман кең ырайым ээси, ал эми ар-рахим ырайымы жетүүчү жана үзгүлтүксүз ырайым кылуучу деген маанини түшүндүрөт. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. ابن القيم رحمه الله өзүнүн Bada'i'ul Fawaid деген китебинин 1-томунун 24-бетинде мындай деп айтат: Ар-Рахман бул Аллах Тааланын затында дайыма бар болгон сыпатка далалат кылат. Ал эми ар-рахим бул мархумдарга, ырайым кылынуучуларга байланышкан сыпатка далалат кылат деп айтат. Демек, бисмиллахир-рахманир-рахимдин кыскача мааниси мына ушундай. Муаллиф рахимаулла бисмиллах сөзү менен баштагандыгынын себеби Аллахка жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнө ээрчип өз китебин басмала менен баштады. Биз ала турган пайда, биз дагы билгенибизден кийин буну эми амалдарыбызда дайым бисмиллах деп, бисмиллахир-рахманир-рахим, бисмилла деп баштообуз керек. Илим ээлери бизге мына ушундай эң бир сонун ысым Аллахтан жардам суроо менен баштоону үйрөтүп атат. Ошондуктан биз дагы Аллахтын китебине таянып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнө амал кылып, ар бир амалдарыбызды бисмиллахир-рахманир-рахим менен баштайбыз биизнилла. Алган пайда мына ушул. Эми андан кийин биз бул 4 эреже деп аталган китебибизди, бул илим ээсинин китебин Шейх Фаузандын шархы менен өтөбүз. Шейх Фаузандын хафизаулла түшүндүрмөсү менен өтөбүз. Ошол Шейх Фаузан бул илим ээсинин китебин шархтаган, түшүндүргөн. Ошол шархын алып өтөбүз. Эмне үчүн биз Шейх Фаузандын шархын тамдап алдык деген суроого жооп: биринчиден, бул Шейх Фаузан кыскача түшүндүргөн. Анан экинчиден, түшүнүктүү, окурманга жеңил, сонун түшүнүктүү болгондугу үчүн биз бул Шейх Фаузандын хафизаулла шархын тамдап алдык. Баракаллаху фикум. Бул Шейх Фаузан хафизаулла тууралуу айта турган болсок, бул азыркы учурда Сауд Араб өлкөсүнүн муфтийи, Сауд Арабиянын муфтийи болуп дайындалган. Сауд Араб падышалыгынын падышалык буйругуна ылайык Мураскор ханзаданын сунушунун негизинде улуу алым Шейх Салих Фаузан Сауд Араб падышалыгынын башкы муфтийи жана уламалар кеңешинин төрагасы жана илимий изилдөөлөр жана фатвалар боюнча башкы башкармалыктын жетекчиси болуп, министр даражасында дайындалган беделдүү алым. Министр даражасында дайындалды деген сөздүн мааниси бул урмат жана макам даражасын билдирет. Ал саясий министрлик кызматты, мисалы ички иштер же билим берүү министри сыяктуу аткарбайт. Бирок анын даражасы жана макамы министрге тең расмий
статусу жана мамлекеттеги орду ошол деңгээлде болот. Сауд Араб падышалыгында мындай макам жогорку диний жетекчилерге, айрыкча башкы муфтийге, чоң алымдар кеңешинин төрагасына жана фатва башкармалыгынын жетекчисине гана ыйгарылган ушундай макам. Ошондуктан биз ушундай улуу чоң илим ээсинин түшүндүрмөсү, шархы менен бул автор рахимаулланын 4 эрежесин биизнилла өтөбүз. Сабагыбызды ушул жерден токтотобуз, калганын кийинки сабагыбызда ушул жерден улантабыз. Субханака Аллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.